Лимфоциты, когда нам делают прививку, да, или когда мы заболели, наша иммунная система, лимфоциты, которые отвечают за иммунную систему, да, их, оказывается, много, кенечкали. Половина, там, какая-то часть, она приходит, распознает, и она уходит в депо, лежит себе там. Но она знает только, мисалы, про ковид знает. В следующий раз сделали вакцину, ВГВ, да, она знает только про вирусные. То есть, оказывается, если ору гельбесе, ты спокойно где-то вершим иммунитет. От уровня, в принципе, лимфоцитов не зависит. Не зависит. Потому что лимфоциты не все время взаимодействуют. Какая-то часть знает, какая-то часть не знает. Но в других странах могли бы, да, мы и вы, женщин, прививали. Наш обращаемый кусочек перестрелял. РЦУСтун специалисттери келип семинар өткөрүшүп атат. Навыки межличностного общения с населением по вакцинации COVID деген тема менен. Анан бул семинарга бизден семейный медсестралар, семейный врачтар, жанагы кусто иштеген работниктер келип катышып атат. Жана башка медсестралар, башка врачтар да кошо катышып атат. Бул абдан керектүү семинар деп эсептейм мен. Анткени бул семинарда именно биздин эл менен, население менен кантип иштеш керек ошол ыкмаларды бизге айтып жана көрсөтүп берип атат да. Вакцинация ковид боюнча эмдөө жөнүндө айтылып атат да. Элге кантип түшүндүрүп бериш керек эмдөөлөр жөнүндө ковид боюнча, кандай суроолор туулат элде, кандай рискалары болот вакцинациянын деп ошолорду бизге жакшы түшүндүрүп берип атат. Жана биздин кызматкерлер аябай жакшы кабыл алып атат да. Ошол семинар аябай туура болуп атат. Иначе она не запомнит. Все время. Потому что любое Талас областында бүт райондорунда, 4 районда жана Талас шаарында медицина кызматкерлеринде ковид эмдөөсү боюнча адамдар ортосунда баарлашуу боюнча биз семинар өтүп жатабыз. Семинарга болгон медиктер катышып жатат. Анын максаты бар. Максаты болсо бул медицина кызматкерлери негизи коомдо эң негизги ролду ойнойт эмдөө боюнча, ковид эмдөөсү боюнча жана туура так жеткиликтүү маалымат берүү үчүн ушул семинарды биз азыр Республика ден соолук чыңдоо борборун өтүп жатабыз. Бул семинар биринчи жолу өтүп жаткан жокпуз. Бул семинар буга чейин өтүп келгенбиз. Бирок биз айтып жаткан маалымат тастыкталган маалымат, акыркы маалымат өтө, ошондуктан медицина кызматкерлери өтө кызыгуу менен угуп атат. Суроолору абдан көп болуп жатат. Өзгөчө жана бустерный доза боюнча, вакцинанын составы боюнча ушундай суроолор болуп жатат. Өздөрүнө керектүү суроолорду берип, жоопторду алып жатышат. Негизгисинен бул семинар абдан жакты. Анан элдердин дагы эмделгени, кайрылып келип эмделгендери көбүрөөк болуп жатыптыр. Талаптар бар экен, ошо эмдөө боюнча жана суроолор бар экен. Ошолорго так туура жооп бериш үчүн ушул семинарга келип катышып атат.